Бүгүнкү мейманыбыз коомдук ишмер дейбизби, кандай десек да жарашат, барыңыздарга белгилүү, аттын кашкасындай, оштун пактасындай таанымал, айрыкча кыргыз элине үлгү болуп келе жаткан. Биз мурда Курманжан Датка, Каныкей энелерибизди кандай айтсак, менин үмүтүм бар, келечекте Айжан Акылбекованы дагы ошондой үлгү тута турган урпак чыгат деп ойлойм. Себеби кыргызга күйүп, үммөткө күйүп жүргөн инсандарыбыздын бири. Салам алейкум. Алейкум салам. Кош келипсиз. Орозоңуз кабыл болсун. Мына ыйык Рамазанда отурабыз. Сиз үчүн кандай өтүп атат? Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы мусулман бир туугандарымды Рамазан айы менен куттуктайм. Аллах Таала ушул күнгө жеткиргенине көптөгөн шүгүрлөр болсун. Сиздин ишиңизге береке каалайм. Чакырууңузга рахмат. Албетте сахабалар Рамазанга жарым жыл даярданып өткөрчүкөн, биз жок дегенде бир ай болсо дагы азыр үйрөнүп калдык. Болбосо Рамазан качан эле деп бир күн калганда эстечүлүк, Кудайга шүгүр. Азыр Рамазанды кадимкидей күтүп, ошолай жакындап келатат, орозолорду кармап коелу алдын ала деп үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүнө айтып дегендей, кандайдыр ушул Рамазандан бир Аллахтын мээримин быйыл менимче өзгөчө күттүк. Анткени башка учурлардан айырмаланып, дүйнө жүзүнүн башына бир чоң сыноо келип турат. Ошондуктан ушул Рамазан айы өзгөчө болгону калды. Эми тагдырга баш ийебиз. Кудай буйруса, балким бул жерде дагы Аллахтын бир хикматы бар. Анткени ибадаттарга балким көбүрөөк көңүл бурабыз. Баягыдай ээрчишип алып ифтарларга барып, көптөгөн убактыбызды өткөрбөй, балким Аллах Таала менен жалгыз калып, кандайдыр бир байланышууларыбыз бекемдейт деп ишенем, иншалла. Рамазанда эми эркектерге белгилүү, намаздарга барабыз, белгилүү да, дуа кылабыз дегенде мен ушул кызыкканым, бир аял заты эне Рамазанда орду кандай? Балдарына тамак даярдайт, жубайларын күтөт, дуа кылабы, мындай ачып берсеңиз да. Эне өзгөчө баласы бар эне үчүн албетте Рамазан айы эле эмес, ушул жашоо эң бир чоң сыноо болот экен. Анткени балаң туура жолдо жашайбы, жашабайбы, коом кандай балаңа таасирин тийгизип коет, менин жасаган эмгегим текке кетеби, кетпейби, ушул балама менден башка адам дуа кылбайт, менин дуам ушуларга бир жетсин деп көбүрөөк убактыңды дуага кетиресиң, ушул балам адал тамак жесин деп ойлойсуң. Ар кандай эненин түйшүгү чындыгында абдан көп. Ата балким баягы эшиктен акчасын алып келип берип койгону болбосо, эненин түйшүгү чындыгында көп болот экен. Эне бир университет дейт го, эне бир университет, анан баягы бешикти терметип аткан эне ааламды терметип атканын сезиш керек дейт. Анткени ошол эне кандай баланы тарбиялап чыккандыгынан коомдун эртең көз каранды болот экен чындыгында. Ошондуктан максималдуу жоопкерчилик болуш керек. Биринчиден ошол баланы жаратканы менен тааныштырып коюу. Экинчиден ошол баласы үчүн өзүнөн артык эч ким дуа кылбасын сезүү, бул эң чоң жоопкерчилик болот деп ойлойм. Эми дагы бир динди кармоо кыяматка чукул чокту кармаган менен барабар дейт да. Баарыбызга эми динде жашасак сөз тиет экен, эркектер көтөрүшү мүмкүн. Эми сизге да көбүрөөк сөз тийсе керек. Жоолук салынып жүргөндө бир сөз тийсе керек. Ошого жооп кылып, жоолук эмес, биздин ата бабабыз кармап келген, аял заты энелер кийип келген, элечек кийгенден кийин дагы ошол эле сөздөр айтылып атабы? Албетте. Аллах Таала ушунчалык бир акылмандыктарды ар бир өзүнүн ишинде катат экен. Анткени ал биз кандай жашоону жашап өтөрүбүздү, эмнени тандоорубузду алдын ала билип, биздин тагдыр китебибизге жазганы баарыбызга маалым. Мени ушул жашоого Аллах Таала бир жаш кезимден дайындаган экен деп азыркы акылым менен ойлоп коем. Эмнеге дегенде, өзүңүз билгендей, искусство чөйрөсүнө таштап бир чоң жаргылчака, анан ошол жерден бышырып коюптур. Сөзгө дагы, көзгө дагы, ызага дагы, баардык нерсеге. Бирок ошол учурда биз эмне үчүн чыдачыбыз? Өзүбүздүн баягы намысыбыз үчүн, өзүбүздүн абийирибиз үчүн чыдачыбыз. Бирок напси үчүн, напси үчүн, абийир үчүн эмес. Азыркы учурда ошол сыноолорду Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын динин көтөрүп жүрөм деген өзгөчө бир сыймыктануу менен көтөрүп жүрөсүң. Анан анын үстүнөн жылдар өткөн сайын акылың жетилип баштайт. Бир китепке болсо дагы көбүрөөк окуйсуң, бир адамга болсо дагы көбүрөөк тааныйсың. Анан көз карашың кеңейет, балким дүйнө таанымың кеңейет. Ошондуктан
туруктуураак болуп калат дегенсиң мындай сыноолорго. Анан элечекке кайрыла турган болсок, албетте кыргыз эли өзгөчө эл болгон экен. Чындыгында биз буга көп маани бербеген экенбиз. Анын ичинен мен, балким сиз маани бергендирсиз. Мен ушул жоолук кийгенден баштап ушул нерсени түшүндүм. Анан кыргыз эли ушул элечек кийип, белдемчисин кийип, чепкенин кийип, баягы узун көйнөгүн кийип жүргөнүн билгенден кийин ушул кыргыз аял заты абратын илгертин жаап жүргөн турбайбы деген нерсе мени абдан сүйүндүрдү жана сыймыктандырды. Бул нерсе мени демек кыргыз аял заты башка бирөөнүн маданиятын туурабай, арабтын кийимин кийбей, түрктүкүн кийбей жана башканыкын кийбей, өзүнүн кийимин кийип, өзүнүн элечеги менен, өзүнүн белдемчиси менен абратын жаап туруп эле анан динин ошол мусулманчылыкта жашай берсе болот турбайбы деген нерсе мага бир чоң жеңилдик берди. Эми аял заты отурган жерде сөзсүз бул тема козголот экен. Анан азыр коомдо ушундай бир сөз бар го. Дин десе бир экинчи аялды, үчүнчү аялды айтып тийишкендер бар. Анан аял заты коомдо көбүрөөк, бой жүргөн, турмушка чыга элек кыздарда жаш өтүп аткандар ким алат дегенде суроо бар да. Негизи эле ушул темада кандай мындай көз карашта элге айта аласыз? Чындыгында ушул нерсе көп маселе жаратып кетти. Мен биринчи жанагы үй жыйнабай коеюн, эмизбей коеюн дегенге бир аз токтолуп кетейин, уруксатыңыз болсо. Негизи биз ушул кыргыз мамлекетинде жашаган жарандар Ханафи мазхабын карманып жүрбөйбүз. Ошол Ханафи мазхабы боюнча ооба чындыгында тамагын жасабай койсоң дагы болот, баласын эмизбей алуу үчүн акы сурасаң дагы болот. Атайын ыргытып атам да сизге. Ооба, ошентсең болот. Бирок бизден шариятта, динде кандай десеңиз, салт санааны эске алуу сөзсүз керек. Анткени кыргыздарда улууну сыйлоо, ыза аттап чай сунуу деген, ысык чайын берүү деген бул нерсе эч жака бизден кетпеш керек. Бул эң бир сонун салттардын бири. Болбосо элестетсеңиз, келини кайненесине чай куюп бербей коюштук. Өзүңүз куюп ичиңиз деген бизге абдан жат көрүнүш да. Мен чай куйбайм дегенде. Ооба, бул нерсеге биз жол бербешибиз керек. Анткени биз ошентип кыргыздын сонун каада салттарын четке кагып, ошолорду жок кылып алып атпайбызбы? Ошондуктан бул дин менен жөн эле кыргызды кагылыштыра турган гана маселе да, чындыгында мындай маселе жок. Сен чуркап барып жакшынакай эле апаңа чай куюп бересиң, апаң сени жакшы көрүп батасын берип коет. Кыргызда эң бир сонун нерсе бар. Сен сыйласаң, улуу адамдын батасын аласың. Ошол бата берчү кишилер азайып бара жатат. Бата берчү кишилер аз. Бата берчү кишилер кимдер? Кайненең менен эле энең, башка эч бир адам сени ушуга бата берип коеюн деп отурбайт. Ошондуктан чуркап барып кайненең таягы менен белиңди сындыра чаап атса да чай куюп берип кой, эч нерсе болбойсуң. Ошол адамдын дуасын алып калышың керек. Алла разы болсун. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы болсо, экинчи аял. Экинчи аял дегенде эмнегедир динге келген эркектер ошол жагын эле көрүп келип алгандай болот да, сиз мени кечирип коюңуз. Бирок экинчи аялга чейин көп маселелер бар да. Ошо мен да ошону айткым келип атат да. Аялдын нафакасын берип атасыңбы, аялдын укуктары корголуп атабы деген сыяктуу маселелер бар. Сенин тапканың адалбы, ошол тапканың эки үй бүлөгө жетеби, эки үй бүлөгө сен адилеттүү, эки болсо эгерде адилеттүү боло аласыңбы, үчөө болуп кетиши мүмкүн маселен. Ошондуктан бул төрт аялдуулук деген маселе эми ошол ислам дини келгенге чейинки коомдордо аялдардын сансыз дагы алып кетишкен да, аялдардын эсебин бетинен кимиси ким экенин билбей калган. Ошондуктан Аллах субханала ва тааля ушул аятта түшүргөндө 4 менен чектелгиле деп келген дейт да. 4 алгыла деп мүмкүнчүлүк берип, уруксат бербей 4 менен чектелгиле деген. Бирок ошондо дагы эгер алардын ортосунда адилеттүү боло алсаңар, адилеттүү боло албасаңар бирөө менен калгыла деп. Бул мындай рекомендация катары айтылат да, жок бирөө менен эле калгыла деген жагына басым жасап көптөгөн Курандын тафсирчилери ушундай келтирет экен. Ошондуктан ислам дини дегенде сөзсүз түрдө мен 2 ай болот экенин деп келбеш керек. Биринчиден мен ушул жашоомдогу көйгөйлөрүмдү жана акыреттеги көйгөйлөрүм чечилиш керек. Мен өзүмө адилеттүү мамиле жашашым керек жана жанымдагыларга адилеттүү мамиле жасоом зарыл деген нерсени. Мен сиздин тилиңиз менен айттырып алдым да. Урматтуу эркектер, акыйкатты кыла албасаңар, Айжан Акылбекова айтты, бирөө менен калгыла. Анан дайым эле маек кура бербейбиз да. Менен болобу же башка жерден болобу, ушул келаткан урпакка мындай китеп жазып, ушу ой пикирди туура бир жолду көрсөтүп таштап кетсем деген оюңуз барбы? Ушундай элге пайдалуу. Ушул нерсе көп адамдардан келип калат, бирок мен сиздин алдыңызда сүйлөгөндөн дагы сүрдөнүп отурам да. Сиз эми чоң акынсыз, сөз баккан адам катары. Жөнөкөй эле. Менин сөздөрүм дагы эми акыркы жылдары баарыбыз эле орусча китеп окуп
тил дагы байкуш куурады чындыгында. Анан сынган кылычтан сонда ачып окуп коем. Тил дагы бир чоң маселе болот баягы чындыгында. Анан бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деп коет го кыргыздарда. Пикирлеримди жазам албетте, чогултуп топтоп жүрөм, бирок китеп жазууга менин талантым, шыгым жок деп ойлойм. Азыр биздин коомдо ар кандай ой пикирлер бар. Исламда деле жалпы коом деп айталы, эркектердин укугу бар. Укук деген сөз аябай мода болбоду. Аялдардын укугу бар дегендей, аялдарда кордоп атат деп кыйкырып атышат. Эркектер чыгып калып атат, эркектер кордолуп атат деп чыгып калып атат. Негизи коомдо аялдардын орду жөнүндө кеп кылсаңыз, мисалы үчүн базарда иштеген аялдар, бала баккан аялдар, кир жууган аялдар, күйөөсүн отургузуп коюп өздөрү чет жерге иштеп кеткен аялдар, байкуш аялдар дегендей. Чындыгында эркек менен аял өзүнүн укугун жана милдетин кайсыл булактан алыш керек. Ал кайсы жерден көрүп атат анын укугу бузулганын же милдетин аткарбай атканын деген суроого негизи баштапкы бир өзөгүнө кайрылуубуз керек бул жерден. Анткени дүйнө жүзүндө канча адам барбыз азыр? Ошончо адам болсо, ошончо пикир болот жана ар ким өзүнүн милдетин, ар ким өзүнүн укугун ар кандай сөздү сүйлөй берет. Ошондуктан бизде бир булак бар, бизде бир мындай талашкыс Аллах Тааланын сөзү бар. Ошол нерсеге кайрылуубуз керек, ошол нерсеге мындай көңүл буруп, билимди ошол жерден алуубуз керек деп билем. Анткени Аллах Таала аль-адл, ал адилеттүү зат. Ошондуктан эркектин дагы ордун койгон, аялдын дагы ордун койгон. Бул жерде бир эле китеп, ошол китепте эле мен билимдүүмүн, мен окумуштуумун, менин укугум бузулуп атат же мага ушул нерсенин акыйкатсыздык болуп атат деген адам ошол жерге кайрылып туруп, анан аны жараткан зат ага кандай укук бериптир жана эмнеге милдеттендириптир. Ошонун жолдору кандай? Ошолорго алар кантип кайрылат, кимге барат? Мисалы азыр маалымат заманы деп жогоруда да айтып өттүм. Интернет булактарында бар. Маселен, адам жөн эле өзү отуруп бир чөлдө калган күнү дагы, анын жанында бир да адам болбогон күнү дагы акылын иштетип, мен кайдан түшүп калдым деп ойлонгон күнү дагы ал сөзсүз бир жыйынтыкка келет. Мени жараткан бир зат бар. Маселен, китепти жазган дагы бирөө бар, столду жасаган дагы бирөө бар, кийимди тиккен дагы бирөө бар деген сыяктуу. Сизди дагы мени дагы жараткан бирөө сөзсүз бар. Ошондуктан сени жараткан зат болгондон кийин сенин жашооңду бүтүндөй түзүп жана сенин жашооңдо пайда болгон көйгөйлөрдүн чечимин берген жараткан бар. Ошондуктан азыр көптөгөн мисалы институт, Расул Акрам атындагы институт бар. Эгер дин илим ала турган болсоң, Ислам институту бар. Азыр Арабаевада теология факультети бар. Ош, по-моему, Ош университетинин астында теология. Менимче илим алууга адамдар да азыр шарт алдаганча жакшы мурунга караганда. Ошондуктан биздин убактыбыз азыр кино көрүүгө да кетет, Facebook чукулаганга да кетет, Instagramга да кетет. Ошондуктан эгер сиздин жашооңузда чынында бир маселе, көйгөй пайда болуп аткан болсо жана сиз анын чечимин табам дей турган болсоңуз, сиз аны каяктан издөөнү билесиз жана ошого убакыт табасыз деп ойлойм. Мисалы үчүн макул азыркы коом эми өтүп баратат да, кийин келе аткан кыздарыбыз бар. Аларга туура эмес жолго түшпөш үчүн, өзүнүн укугун билиш үчүн, исламды толук тааныш үчүн, ыймандуу болуш үчүн кандай кылыш керек? Мамлекет өзү бир жардам бериш керекпи? Аял заты жанагындай тең укуктуу деп депутат болуп келип, ошого ылайык мыйзамдарды жазыш керекпи? Мектептерге мындай элди үркүтпөгөн, мугалимдерди үркүтпөгөн, балдарды чочутпаган дин тааным бир сабактар кириш керекпи? Ушундай ойлоруңуз барбы? Мен кандай мыйзамдар жазылыш керек жөнүндө сөз кыла албайм, анткени бул жаатта компетенттүү эмесмин. Бирок менин өзүм жеке пикирим ушул коомдун жараны катары бизде азыр эң эле көп маалымат жарандуу, жараксыз, анан дагы бир башка көз караштагы маалыматтар болуп жаткандыгына байланыштуу, жана балким бир илими жок жаштар бирөөлөрдү ээрчип кетүүгө кандайдыр мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканына байланыштуу мамлекет ушул жакты көзөмөлгө алышы бир олуттуу маселе болот эле деп эсептейм. Анткени Кыргызстанда негизи азыр ислам абдан жанданып, ислам менен жашаган адамдар абдан көбөйдү, бирок ошол адамдар канчалык деңгээлде билим алып атат деген бир маселе пайда болуп атат да. Мисалы, ар бир жамааттарда деле өзүбүз деле көрүп жатабыз. Ошондуктан мамлекет бала бакчадан баштап болсо дагы жаратканды тааный турган,
чын бир туура жолду тааный турган. Анан ошол эгер сен мусулман дининде жашай турган болсоң, анткени биздин конституциябыз бизге укук берген да ар ким өзүнүн каалаган дининде жашасын деп. Ошол ислам дининде жашай турган мусулман эмнелерди билиш керек жана кайсы жолу туура деген нерселерди бир дин таануу сабактарын киргизүү бул азыркы күндө мындай талап болуп жатат да негизи эле. Анткени биз жаштарды кереги жок маалыматтан жана азгырып башка бир булактарга киргизип кете турган нерселерден сактоо маселеси менимче ушул маселе мындай кабыргасынан турат деп айтсак болот. Азыр Кудайга шүгүр сизди туурап элечек кийген, жоолук салынган карындаштарыбыз, эжелерибиз көбөйүп баратат. Шүгүр дейли. Азыркы учур менен бир 15 жылдан кийинки учурду кандай элестетесиз салыштырып? Мен тамашалап калам. Кудайга шүгүр, сиз туура айттыңыз, кыз келиндер көп келет. Анан жеке жолугушууларга келгенде дагы мен жоолук салынайын деп келгенде мен айтып калам, караңгы башка жоолук салбагыла деп. Биринчи илим алып, башты жарык кылып алып туруп анан кийин жоолук салгыла деп. Эмнеге дегенде, караңгы башка жоолук салып алсаң, баягы кечеки жаман адаттарың, кечеки сенин жаман мүнөзүң калат дагы, бирок сенин жоолугуңдан адам сени мусулман аял заты деп кабыл алат дагы. Сен исламга кандайдыр бир терс жаман сөз тийгизип коюшуң мүмкүн. Ошондуктан билим алуу бул милдеттүү түрдө болуш керек деп эсептейм. Анан мен негизи позитивдүү адаммын абдан. Бир 15 жылдан кийин менимче азыр жоолук салынган кыз келиндер абдан билимдүү болуп калса керек деп ойлойм. Катардагы ар бир кыз келин Куранды ачып окуганды билип, жок дегенде эмнегедир 15 жылдан кийин абдан билимдүү коом деп элестетем. Өзгөчө Кыргызстандын ичинде, анткени кыргыздар эмне көрсө мындай жакадан алып туруп, өзүнө тартып, үйрөнүп алып, мен ушуну жасайм деген тырышчаак калкпыз. Ошондуктан мен абдан үмүт кылам ушу билимдүү бир коомду пайда кылабыз деп. Мусулманга бир тууган дейбиз. Чет жерлерди кыдырганыңызды көрүп калабыз. Саякаттап дегендей, балким бир пайгамбарыбыздын саякатка чыккыла саламаттуу болосуңар дегендей амалдарды кылып жүрөсүз. Башка өлкөдөгү мусулман аялдар менен жалпы эле биздин кыргыз элиндеги аял затынын мындай айырмачылыгы барбы негизи? Ооба. Эмне менен сүйдө алабыз башкалардан айырмачылык? Ооба, мен ушул жөнүндө айткым келет. Негизи ар бир элдин өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар дегенге көп маани бербейт экенбиз. Негизи кайсыл коомдо жашасаң, ошол коом сага сөзсүз таасирин тийгизбей койбойт. Агрессивдүү коомдо жашасаң, агрессивдүү болосуң. Эркиндикти сүйгөн коомдо жашасаң, эркиндикти сүйгөн адам болосуң. Бир байкуш кулдук мүнөзү бар элде жашасаң, ошондой эл болосуң. Бул кыргыздарда эркиндик бар. Менимче ошол эркин көз караштагы кыргыздардын көп пайызын ушул ислам динин тандоого бир түрткү болот деп ойлойм. Анткени исламда эркиндик бар да. Бир гана Кудайдан көз каранды болосуң, башка адамдар менен эгер Кудай айткан нерсеге анын пикири туура келсе кабыл аласың, туура келбесе, бир тууганың болсо дагы кечирип кой деп коесуң. Ошондуктан ушул эркиндикти байкайм. Анан бизде мындай жөнөкөй эле бой көтөрө берүү жок койсо деп ойлойм кыргыз айымдарында. Эркектериндечи? Эркектерин ошону көп байкоо жүргүзбөйт экен. Мен айымдардын үстүнөн көбүрөөк байкоо жүргүзөм. Атайын сурап атам да, негизи эркектер көп мактанып коебуз го, биздин бабаларыбыз баатыр болгон, биз улуу кыйын адамдардын урпактарыбыз депчи. Анан мен да айтып калам тамашада. Эмнеге азыр ушундай болбойбуз депчи, мисалы үчүн. Ошондуктан ар ким өзүнүн ордун билсе, туура сиз айткандай мындай чыныгы исламдын өзөгүн туура түшүнсө, эч ким адашпайт деп ойлойм. Сиздин айтканыңыз келсин, 15 жылдан кийин баарыбыз күткөндөй иманга нурланган бир өлкөгө айланалы, эже карындаштарыбыз бактылуу болсун. Сиз жаштарга ушул китепти окугула деп кайсы китепти айтасыз? Же кайсы китепти окуп атасыз? Мен китеп окуганым аябай кызык. Киришсөзүн окуп коем деп коебуз. Киришсөзүн окуп туруп анан бүтүрүп коем. Жок, мен 5-6 китепти бир ачып алып туруп окуйм да, анан баары таң калып. Бирок Куранды антпайм албетте. Мисалы азыр Достоевскийди окуп атам, анан акыл жөнүндө бир китепти окуп атам. Ушул сыяктуу да, Макиавеллинин Государын окуп атам. Ушинтип 5-6 китепти бир ачып алып туруп окуйм. Анан бирок Курандын тафсиринде 4 томдук жакшы бир Курандын тафсири бар. Көптөгөн 5-6 тафсирчи которгон экен, ошонун тафсиринде отурам.
Анан бул китеп негизи Куран китеп ар бир мусулмандын үстөлүндө, баягы үстөлдүн китеби деп коет го, настольная книга деп, ошондой болуш керек деп ойлойм. Анан бир фикти которуп элек, салыштырмалуу фикти, ошону дайыма столумдун үстүндө турат, суроолор болгондо ача калып туруп, кандай экен, бул мазхабта кандай экен деп таап аласың ошол китепти. Азыр окуп аткан китептерим ошо 5-6 китеп бир да, анан табийиндер жөнүндө, табийиндердин жашоосу тууралуу окуп атам. Анан негизи мен мурда сунуштаганда баардыгын сунуштай берчүмүн. Айтматовду окугула, анан Гюгону окугула, Толстойду окугула. Анткени баарын окуп алганбыз. Сиз өзүңүз билесиз, бизге баягы искусство чөйрөсүндө абдан көп китеп окутчу да. Чет элдик литературанын баардыгын окуп алып туруп, анан баардыгын сунуштай берчүмүн. Бирок кийин жаш өткөн сайын акыл кирип баштайт экен, анан коркот экенсиң адамдарды башка жака жолдоп алгандыктан. Ошондуктан азыр эмнени сунуштайсыз дегенде, мен окуган китептеримдин бирөөнү да сунуштабайм. Пайгамбар саллаллаху өмүр баянын окугула дейм, анан Куранды бир устастап, жакшысы ошо Куранга отургула деп айтам, колдон келгендерди. Анан калган китеп ар ким өзүнүн табитине жараша окуйт экен. Ошондуктан мен окуган китептеримди сунуштабайм, анткени ар кимдин билим деңгээли ар кандай болот экен. Балким акыйдасы бекемделе элек адамдар болсо, ар кандай дагы багыттар болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жоопкерчиликтүү нерсе. Кээде баягы 1-класстын баласына 11-класстын китебин берип койгондой абалдар туш болуп калат. Бирок жалпы элге айтарыбыз, китеп окуңуздар. Сиз айткандай, китеп ошондой окулат. Негизи өзү бир китепти окуп келатып, балким башка китепке өтөбүз, белгилеп коебуз. Мен бир китеп менен ооруган адамдын үйүнө барып калдым. Барсам, ошо китеп окуган бөлмөсүндө сиз айткандай да 5-6 китеп ачык турат. Белгилеп койгон да. Анан ошондо карап туруп, мен билесиң да, китеп чындап китеп менен ооруган экен деп. Баарыбызды китеп менен оорусун. Кудай Таала ошолорго себепкер кылсын, миллиондогон биздин эже карындаштардын ыйманына себепкер болуңуз. Келгениңизге чоң рахмат, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Анан дайыма бизде салт бар, эркин микрофон деген. Элге бир ушуну бир айтып калсам деген ойлоруңуз болсо айтсаңыз болот. Чоң рахмат. Аллахым эримдүү жана ырайымдуу зат. Аллахтын баардык жасаган иштеринде анын бир хикматы бар. Ошондуктан баардык жалпы элге бир кайрылуу жасагым келет. Азыр бир кыйынчылык дүйнө жүзүнө түшүп турган, башыбызга түшүп турган учур. Ошондуктан азыр биздин жасай турган ишибизге караганда жасабай турган нерселер көбүрөөк болуп жатат. Көп нерседен тыйылуубуз зарыл деп эсептейм. Аллах Таала баардыгыбызга сабыр берсин. Ушул Рамазан айында Аллах Таалага жакындоого бир мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колубуздан чыгарбайлы. Балким ушул Рамазан бирөөлөргө акыркы Рамазан болуп калышы мүмкүн. Балким ушул күн бирөөлөргө акыркы күн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин жашообуз бирөөгө милдет эмес, биздин жашоо өзүбүзгө керек. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз гана тууралай алабыз. Кантип тууралайбыз дегенде, Аллах Таала баардыгыбызга акыл бериптир. Ошол акыл аркылуу Аллах Тааланы таанууга баардыгыбызга Аллах Таала акылын берсин. Амин. Алла разы болсун. Сахабалар отуруп, биз эртең эмне болоорун билбейбиз дейт экен. Пайгамбарыбыз аларды карап, силердин үмүтүңөр чоң турбайбы? Мен намаз окуп жатып, оң ийнимден сол ийниме чейинки убакытта эмне болуп кетерин билбейм дейт экен. Муну айтып аткан себебим, Кудай Таала бизди сүйүүбүздү бекем кылып, келечектеги кыялдарыбызга жеткирсин. Эртең жолугабызбы, жолукпайбызбы бир Кудайдын колунда, бирок үмүтүбүз чоң. Кудай буйрса жолугалы деген ниет менен сиздер менен коштошом. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен төлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.